Кербен курулуш боюнча мен комитетте козгомочумун. Кыргыз транспорт министрлигиндеги 35 миллион сом президенттин фондуна бөлүнгөн акча Кербен жол курулушка бөлүнгөнүн элдин баары билет. Кылмышы козголгон, а бирок эми камадыңар. 1 жылдан кийин департамент ДДХнын башчысын апарып камадыңар да. Ага чейин Кербен жол курулуштун башчысы Болот Искендеров дүйнө салып кетмедиби? Подтонный мост боюнча. Подтонный мост боюнча, разборный мост боюнча акча жок 35 миллион сом. Орду түйме жокту. Кимдер жооп бересиңер? Бүгүнкү күндө коррупцияга каршы кызмат материалдарынын негизинде транспорт министрлигинин жанагы департамент дорожный хозяйство Арстанбек Ибраев камакка алынган. Ушул жанагы көпүрлөр боюнча, тияк боюнча бүгүнкү күндө иш козголуп тергелип жатат. Бул 1 жыл мурун ачыкка чыккан иш болчу. Силер анан кийин камадыңар, бирөө буйрук бергенде камадыңар да. Балисиде жатпады. Ага чейин тиги акчаны алган фирма Кербен жол курулуштун башчысы дүйнө салып, о дүйнө кайтып кетпеди. Эчтеке билмексем боло турсаңар анан кантип белсиздик үчүн коррупция менен күрөшүп ишенет. Но жакта статистикаңарды баарын көрүп таң калдым да, таң көрүп. Былтыркы өсүштүңдүр. Мына азыр айтып атасыңар, дагы полиция кылыш керек депчи. Немени патрулдук милицияны киспеп кылдык. ГУБДП кылдык. Не өзгөрдү? Адам өмүрлөрү коштолгон жол кырсыздар азайып кетти. Мына 3-4 марта 11 киши өлдү. Азыр сводка кире жок. Мен АКП сайтына кирем. Турат ошо сүрөт менен, факт менен турат. Машинасы менен турат. Жол кырсыздар күндөн күнгө көбөйүп атпайбы? Не өзгөрдү? Формасы өзгөрдү. Россияда зектер кирген форманы алып келип берип койдуңар, болду. Башка эчтеке өзгөргөн жок. Башка эмне өзгөрдү? Реформа ошол. Азыр милиция, полиция кылат. Эмне өзгөрөт? Кылмыштар койсуп атса. Эчтеке өзгөрбөйт. Табличкалар өзгөрөт, болду, башка эчтеке өзгөрбөйт. Кресло өзгөрөт. Жаңы жетекчилердин. Дайыр ата өзүңүз айтыңызчы, сизге 1,5 ай мурун Сапар Жумак тапшырма берген. Дыйкан базары боюнча. Бир жооп берген жоксуз. 14 күн ичинде сиз жооп беришиңиз керек болчу. Кыска эле жооп бериңиз. Рыскел Чинович. Баяндамаңыз 3 минут болгон. Рыскел Чинович. Мына 4 январда тапшырма кеткен бүттүк ведомстволорго Дыйкан базары боюнча. Менин колумда 1 том кагаз турат. Баары Дыйкан базары боюнча. Азыркы күндө сот жүрүп атат. Сот процесси жүрүп атат. Жок. Расмат, мен түшүндүм. Сизде 1 том болсо менде 2 том асыртат. Мага много эле керек. Счетный палатанын актысы керек. Мына счетный палатанын актысы. Замир Бабакулович, ушуну алсаңыз, счетный палата жазып атат. По требованию Гриспек при правительстве Кыргызбек Сатканкулов деген бар экен. Ошол немесин аудит текшерипте 179 миллион сом ущерб государству атат. Лагуна групп президентке жазып атат, Сооронбай Шариповичке. 140 миллион сом не возвратил дейт. 300 миллион сом ущерб көрсөтүп отурасыңар да. 2 томду кагаз чогултуп. Козгобойсуңарбы? Же тандалма иш барбы? Ак менен кызыл деген. Кылмыш иши козголуп, Скелчиндеги биздин токтом менен ошол счетный палатага экспертиза аудит назначение болгон. Эми ошол сиздин колуңузда бул кылмыш тергелип атат. Андай жок, кылмыш иши кыскартылып кеткен. Сотко жетпеген иш соода менен бүткөн иш. Кылмыш иши козголо турган болсо, ошол Дыйкан базарын жапкан кишилер мурунку өкмөттүн аппаратындагы адамдар козголуш керек болчу. Мына ошолор, алар баары свободада жүрбөйбү? Мына Жылдызбек Исакулов, Ногойбаев дегендер отурбайбы? Ана кантип айтасыңар кылмыш козголду деп? Эгер обвинение предъявление этилбесе, кылмыш козголду дейсиңер. Мына прокуратуранын кагазы турат менде. Дыйкан базарын жапкандан 2 миллионер пайда көрдү, 2 базарга элин алып кетти, 2 нефтебаза бар, 2 депутаттыкы. Алар жерин алып кетти. Бюджетке 300 миллион сом залакка түштү. Мына силер бүгүн отуруп алып туруп, алипедик отчет берип атасыңар. Уят, урматтуу силовиктер. Мен дагы Юринанын сунуштуна кошулам. Иса Шешенкулович. Мындай өкмөттүн мындай аракети коррупция менен күрөшөт. Алгылыксыз. Эгер апрель революциясынын негизги талаптарынын бири ушул коррупция менен күрөшүү болсо, анда талаптар аткарылган жок.
Мына жакында апрель соосуна чоң жыйын болот, мен ошондо да чыгып айтам. Кимдер кайсы жерде отуруп атыр, эмне коррупция кылганын эл билсин. Ачыкташыбыз керек да, иллюстрация жасашыбыз керек. Эмне өзгем? Отура бересизби?